Депутат Осмонбек Артыкбаев Кыргызстандан эч жакка кеткен эмес, бирок ден соолугу начарлап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан чыгарылып, Мирсайыт Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна жаткырылган. Учурда Артыкбаев укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө дарыланып, жүрөгүн текшертип жатканын анын жактоочусу Айжан Орозакунова тастыктайт. Мен жактоочум ооруканада жатат, кардиологияда. Абалы абдан оор. Бул жекеле азыр абак алынгандан кийин гана бул ден соолугу калп эле ден соолугунда азыр кыйын болуп атат. Анан жөн эле ушундай амал таап атышат деген да маалыматтар таркатылат. Бул туура эмес. Негизинен мурунтадан бери эле, илгертен бери эле ооруп атат, учетто турат. Артыкбаев буга чейин эле жүрөк дартына чалдыгып, улам дарыланып турган. Ал эми абакта анын кан басымы кескин жогорулап, бир нече жолу тез жардам кызматы да чакыртылган. Бирок оорусу күчөгөндө гана анын дарылануусуна улуттук коопсуздук кызматы тарабынан уруксат берилген. Учурда дарыгерлер эл өкүлүнүн жүрөк кан тамырларын текшерип, операция кылууга даярдап жатышканын Орозакунова айтат. Азыр текшерип атышат, анткени биринчи оор абалынан чыгарыш керек, андан кийин обследование жакшылап жасап туруп, анан операция жасаганга даярданып, ошо доктурлар ошо менен аракеттенип атышат. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевга коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 5-июнда камакка алынган. Анткени ал энергетика тармагын башкарып турганда Бишкек жылуулук электр борборунда жемкорлукка катышы бар болушу мүмкүн. Бирок азырынча бул дооматтарды тиешелүү органдар териштирип жатат. Ал эми Артыкбаевдин тарапташтары депутаттын күнөөсү жоктугун айтышып, анын баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнүшөт. Биздин элдин суроосу мүмкүн болсо баш коргоо чарасын өзгөртүп эле үй камагында кылып, бул эч жакка качып кетпейт, кача турган адам эмес. Ошо үй камагында кылып, ошондой чыгарып ден соолугуна караса да, оготер эчтеке мындай оюнда жамандык жок киши оготер жаман болуп атты азыр, кыйын болуп турат. Ушуну суранат элек жалпы Бетмен Төбелдин атынан, Токтогул районунун атынан жалпы күндө кайрылышат да. Артыкбаевдин камакка алынышы коомчулукта жана социалдык тармактарда ар кандай пикирди жараткан. Муну айрымдар саясий куугунтук катары баалашса, кээ бирлери чыныгы жемкорлорду камоо туура дешкен. Бирок мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Артыкбаевди учурда убактылуу камакта олтурган Сапар Исаков жана Кубанычбек Кулматовго теңөөгө болборун айтат. Элге каршы мамлекеттик казынага зыян келтирген иш болсо, мен анда жактай албайм. Бирок адамдык сапаты, ошол Кулматов менен Сапар Исаковго караганда, ал экөөнү теңебеш керек да. Алар болсо мамлекет үчүн мамлекет бир да бизнеси жок, мамлекеттин казынасына зыян келтирип келаткан инсандар катары эсептейм мен мисалы. Аны эми сот чечеттичи. Бирок мен Осмонбек Артыкбаевди андай деп эсептей албайм. Бул жаманбы жакшы мына өздөрүнүн шайлоочуларына жардам берип атат. Осмонбек Артыкбаев жеке ишкер катары да ордун таап, белгилүү Неман дарыканасынын ээси. Мындан улам мамлекеттик казынадан каражат чигерүү анын оюнда болгон эмес дешет депутаттын тутунган агалары. Алардын бири философия илимдеринин доктору Теңдик Аскаров. Айтымында эл өкүлү шайлоочулардын мүдөөсүн парламенттин трибунасында бир нече ирет көтөрүп, элет турмушун жакшыртуу максатында Токтогул районунун жаштары үчүн спорттук комплекстерди өз чөнтөгүнөн салып берген. Элдин тигил бул өтүнүшүн аткарга келгенде өзүнүн убактысында жанында аябай иштеп берген. Көпүрө салабыз, мектептерди ачабыз, сарайларга тиешелүү эл журтка, кедей кембагалдарга жардам береби? Мунун баары эл журтка белгилүү. Так что ушул факторлордун баарын эске алууга туура келет. Анан биз ал киши менен бирге иштеген анын агасы, жакын кишиси катарында ушуларды айтпасак, менин оюмча туура болбос эле. Мурдагы энергетика министри 6-чакырылыштын депутаты Осмонбек Артыкбаевдин жоголуп кеткени чындыкка жатпайт. Муну укук коргоо органдары жана анын жактоочусу да тастыктайт. Ал эми Артыкбаевдин ден соолугу жакшы болуп, тергөө иштери качан уланары азырынча белгисиз. Гүлзара Бакаева, Дастан Кадыркулов, Next TV.